Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Кадамжай Кайтпас өтүкчү жолундагы көпүрөнүн ачылышы жасалды. Кечээ 16-июль күнү Кайтпас өтүкчү унаа жолунун 27,7 чакырымда жайгашкан Кожошкен дарыясы аркылуу өткөн көпүрө капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, ачылышы жасалды. Ачылышка Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев жана Фергана облусунун башчысы Хайрулло Бозаров баштаган эки тараптуу бийлик өкүлдөрү, жергиликтүүлөр катышты. Облустук бийликтин маалыматы боюнча, Кожошкен дарыясындагы көпүрө 72 метр узундукта жана 12 метр туурасы менен курулуп, авариялык абалда болгондуктан 2023-жылы капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, 22,673,000 сомго жаңыланды. Көпүрө менен катар дарыянын жээктери да бекемделди. Эске салсак, узундугу 27 чакырымды түзгөн Кайтпас өтүкчү жолу Кадамжайдын Молдонияз жана Актурпак айыл аймактарынан өтөт. Тагыраагы Кыргызстандын Кайтпас шек ара пунктунан башталып, Өзбекстандын Сох анклавына алып барат. 18-июлда Лейлек районунда убактылуу электр энергиясы өчүрүлөт. Баткен электр тармактар ишканасынан билдиришкендей, эртең 18-июль күнү Лейлек районунун Разаков шаары, Тогуз булак, Сумбула, Ак суу, Кулунду, Бешкент, Кең Тала жана Катыраң айыл аймактарында аба чабылгыларын күз-кыш мезгилге карата даярдоо үчүн убактылуу оңдоп түзөө иштерине байланыштуу электр жарыгы өчүрүлөт. Аталган аймактарда электр энергиясы эртең мененки саат 8:00дөн 18:00 чейин өчүрүлөт. Кыргыз-өзбек жарандары эң көп катталган Жийделик Ак-кыя жолу оңдолууда. Облустук бийликтен билдиришкендей, Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагындагы эл аралык мааниге ээ Жийделик Ак-кыя жолунда асфальт төшөлүүдө. Узундугу 12 чакырым болгон бул жол туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында республикалык бюджеттин эсебинен реконструкцияланып жатат. Жолдун курулушу тууралуу президенттин Баткен облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жана Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулло Бозаров кабар алып, бул жол чектеш жашаган кыргыз-өзбек эли үчүн өзгөчө мааниге экенин белгилешти. Ошондой эле аталган жолдо 12 чакырым аралыкта жөө адамдар үчүн жана 3 мектептин алдыга жол чырактары орнотулат. Бул жол кыргыз-өзбек жарандары эң көп каттаган жол болуп саналат. Анткени алар Өзбекстандын Шахимардан аймагына жана Кыргызстандын Дугаба, Курбанкөл эс алуу аймактарына катташат. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыбыз түз болсун.